Саламатсыздарбы. Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иранда кайрадан эл жапырт көчөлөргө чыгууда. Жалпыга малынуу каражаттары ок атылганы тууралуу кабарлап жатышат. Демонстранттар борбордук аянтка өрт коюшуп, желекти жыртып салышты. Күч кызматкерлери Ирандын Кереч аймагында башаламандык учурунда радикалдарга каршы курал колдонушууда. Борбордук аймактарда интернет өчүрүлдү же жакшы иштебей жатат. Иран боюнча авам эркиндигинде чектөөлөр киргизилди. Ал эми өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Хаменеи элге кайрылуу жасады. Ирандын жаштары биримдикти жана даярдыкты сактагыла. Бир жагынан баш чыгарган өлкө ар кандай душмандарды жеңе алат. Кээ бир жаңжал чыгаргандар бар. Алар коомчулуктун менчигине зыян келтирип, АКШнын президентине жагынууну көздөйт. Американын колдору миңден ашуун ирандыкты, анын ичинде лидерлерди жана күнөөсүз адамдарды өлтүргөн. Иран кебелбес жана өз принциптеринен кайтпайт. Иран чет элдик саткандарга чыдап тура албайт. Америка Кошмо Штаттары кырдаал оор экенин, Ирандын экономикасы араң турганын маалымдады. Американын президенти Трамп эгер Ирандын бийлиги демонстрацияга чыккан элди өлтүрүүнү уланта берсе, анда катуу жооп беребиз деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп буга чейин Түндүк Атлантика океанында америкалык аскерлер колго түшүргөн Маринера мунай танкеринин экипажынын арасынан 2 орус жаранын бошотту. Экипажда дагы 20 украин жана 6 грузин жараны кала берүүдө. Трамптын айтымында Маринера танкери жүргөн аймакта Орусиянын суу астындагы кемеси жана эсминец да жүргөн. Бирок танкер колго түшүрүлгөндө алар дароо кетип калышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяга карата тынчсыздануусун билдирип чыкты. Алар АКШ 7 январда аскерлери менен жасаган иши Маринера мунай танкерине каршы мыйзамсыз күч колдонуу экенин белгилешкен. Ал эми Орусиянын каржы министри Антон Силуанов окуя Орус экономикасына олуттуу кедергисин тийгизип жатканын айтты. События в Венесуэле уже сегодня наносят России прямой экономический ущерб. Венесуэладагы окуялар бүгүндөн тартып Орусиянын экономикасына түз кедергисин тийгизе баштады. Американын Венесуэлага көзөмөл орнотуусу дүйнөлүк мунай базарында биздин позициябызга доо кетирет жана биздин мунайыбыздын баасын кескин түшүрүп жиберет. Көмүскө флоттун танкерлерине чабуул жасоо жана ошондой эле Венесуэланын мунайын ташып кетүү ошол маршруттарды токтотот. Биз кирешебизди жоготуп жатабыз. Ал эми ансыз да каатчылык болуп жаткан чакта федералдык бюджетке каражат түшпөй калууда. Мындай шартта түз айтуу зарыл. Украинада атайын операцияны улантуу сырттан кысымды жана экономикалык тобокелчиликтерди гана күчөтөт. Эгер азыр токтотпосок, өлкө үчүн, экономика үчүн жана эл аралык шартта да анын кесепети оор болот. Кошмо Штаттардын президенти Трамп жакынкы арада Мексикадагы баңгизат ташыгандарга каршы атайын операциясын баштап, кургактан сокку ураарын маалымдады. Анын айтымында сууда баңгизат ташууну 97%га токтотуп, операцияны жерден баштоого өтүүдө. Анткени Мексиканы баңгизат ташыгандар башкарып жатканын айтат ал. Баңгизаттын 97% суу аркылуу келет. Эми биз аларга картерлерге кургактан сокку ура баштайбыз. Картерлер Мексика аркылуу келүүдө, аларды көрүү өкүнүчтүү. Жылына өлкөдө баңгизаттан 253 000 адам көз жумат. Бул үрөй учурарлык көрүнүш жана үй бүлөлөрдү талкалайт. Балдарды өлтүрүүдө ата-энелер да өлүп жатышат. Ошондуктан биз жакшы иш баштадык жана аны менен токтобойбуз. АКШда бийликтин миграциялык рейтине каршы нааразылык туу чокусуна жетти. Миграциялык полиция Миннеаполисте жергиликтүү бир аялды өлтүргөндөн кийин шаарда эл көчөлөргө чыга баштаган. Кала башчысы болсо күч кызматкерлерин кетирип салууга чакырды. Ал эми Портланд шаарында ондогон адамдар борборго чыгып, колго түшүрүлгөндөрдү бошотуу талабын коюшкан учурда аларга карата ок чыгарышкан. Арасында каза болгондор жана жараат алгандар да бар. Бийлик окуяны иликтеп жатат. Солчул радикалдардын арасында иммиграциялык жана бажы кызматкерлерин өлтүрүү керек деген чакырыктар айтылууда. Курал колдонгон окуядан кийин өлкөдө кооптуу кырдаал жаралууда. Орус армиясы Киевке дээрлик 5 саат бою жапырт чабуул жасады. Орусия Орешник ракетасы менен президенттин резиденциясына урулган соккуга жооп кылды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Сокку болжол Львов облусуна жасалган. Белгилүү болгондой, үндөн тез учкан Орешник ракетасы Астрахандан Львовго чейин 10-15 мүнөттө жетип, 1800дөй аралыкты саатына 10 000 чакырым ылдамдык менен басып өткөн. Бул жолу менен ракета жер астындагы газ сактоочу жайга урулган.
Japonияда Kisi темир жол станциясынын жетекчиси болуп, Юнтама аттуу мышык дайындалды. Аны расмий түрдө элге тааныштырышты. Эми Юнтама жүргүнчүлөрдү тоосуп алып, ар кандай иш-чараларга катышат жана станциянын конокторуна көтөрүңкү көңүл тартуулап турары айтылды. Сиздер эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар. Саламатта калыңыздар.